Туғандар, ассаламу алейкум. Сіздер үшін мындай чоң кирпич менен салынган үй, бир бөлүгү 4 комнаталык, шифери түнүкө кирпичтен салынган, терезелери пластик, банясы бар, айылдын чекесинде жайлашкан. 5 жылдан бери эч ким жашабайт, кирпич менен салынган. Айылдын чекесинде, бирок жерлери чоң экен. Бул жерде дагы кошуна жерлеrini алып туруп сүйлөшсө болот. Төрт жагындан эч ким жок. Айыл бар, бирок чекеде артында чоң бош жерлер бар. Менимче ким сүйлөшсө алса болот. Анын малканасы дагы бар экен, сарайлары дагы бар экен. Бирок эски момундай постройкалары менен, эски момундай жыгачтар менен салынган. Ошону дагы ондоп жашаса болот. Себеп биз дагы көчүп келгенде эч кандай үйдүн шарттары жок болчу. Аны биз өзүбүз жасаганбыз, видеолордо мен көрсөтүп келгенмин. Карасаңыздар, мына жер 4 капталы бош да. Жакка чейин бош, 5-6 гектар жер бар. Муну өкмөт менен сүйлөшүп жайыт кылып алса болот. Электропостукту коюп туруп, чоң кылып мал кайтарганга сонун местасы бар экен. Эгерде кимге кызыктуу болсо, көргүлө, мына заборлор толугу менен ушуларга караштуу. Бирок мен айтканым, мына жерди карагыла, бош. Бар жактагы тетиги имараттарга чейин монтип чоң жерди ээлеп алса болот. Туугандар, көргүлө, мына жерди карагыла. Бош эле турат да. Бул 5 жылдан бери эч ким жашабай, мондай чекеси 4 жагы бош да. Айылдын чекесинде өтө сонун, малга ыңгайлуу, жакшы, удобный жерде жайлашкан экен, туугандар. Мага уже жерлери жагып атат. Мага уже жери жагып атат. Территориясы турган жери жагып атат. Эч кимден эч кандай эмеси жок. Маселе жок. Кошуналар сүйлөнбөйт. Бул жерде акурлар бар экен, темирден акурлар. Көрдүңөрбү? Ушул баары ушул адамга караштуу экен. Булар дагы ата энесинен калган үй экен, мурас болуп. Азыр үйдүн ичин тартабыз. Көрөсүңөр, туугандар, эч ким жашабай койгон үчүн мондай чөп басып кетти, туугандар. Банясы экен, туугандар. Азыр ичини барып көрөбүз. Бирок могул жерлерди оңой эле тазалап койсо болот. Бир күн, 2 күн убакыт кетет. Жери өтө чоң экен да. Арты бош жерлери бар. Мына эскейме кол айында топтур, бирок бошка. Үйдүн ичи жакшы.